Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Биз кыргыз тили сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү биздин сабактын темасы чыпалак бала. Бул сабактан биз чыпалак бала аттуу жомоктун мазмуну менен таанышабыз. Өтүлгөн темалар татаал сөздөр боюнча кайталоо жүргүзөбүз. Билимдерибизди текшеребиз, бышыктайбыз, өз алдынчалуулугубузду өстүрөбүз. Кыргыз тилинде сүйлөөгө жана жаза билүүгө көнүгөбүз. Сабаттуулугубузду арттырууну улантабыз. Ошондой эле жомоктун негизинде ач көздүк, суктук келтирерине ынанабыз балдар. Сабагыбызды андан ары уланталы. Балдар, биз өтүлгөн темаларды бышыктоо максатында тесттик көнүгүү иштейбиз. Тесттик көнүгүүлөрдү дептерге жазуу менен иштейбиз балдар. Дептерге жазууда дептердин коюу эрежесин жана дептер менен көздүн аралыгын сактайбыз. Тамгаларды элементи менен булгабай, сулуу жазабыз балдар. Анда суроолор менен таанышалы. Иса Ахунбаев кандай врач болгон? А. Балдар врачы. Б. Хирург. В. Көз доктор. Г. Невролог. Кайсыл жооп туура болсо, ошол жоопту тегеректейбиз балдар. Экинчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун чоң энесинин аты ким? Чыңгыз Айтматовдун чоң энесинин аты ким? А. Нагима. Б. Арзыккан. В. Кара кыз. Г. Айымкан. Туура жоопту табабыз балдар. Тесттик көнүгүүлөрдү дептерге жазуу менен иштейле балдар. Анда сабагыбызды андан ары улантабыз. Балдар, биз жаңы сөздөр менен иштейбиз. Адаттагыдай эле жаңы сөздөрдүн кыргызча бөлүгүн мен айтам, орусча бөлүгүн сиздер окуйсуздар. Кана баштадык. Дүлөй, жалданып алам, жутуп коет, качып кутулат, көк бөрү, төө жалбырак, чыңырат, чыпалак бала. Балдар, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерибизге жазууну унутпайбыз. Эми сөздөрдү менин артымдан кайталоодон мурда айрым табыштардын айтылышына дагы бир жолу машыгып алалы. Ү, Ö, Ж, К, созулма үндүүлөрдү айтып көрөлү балдар. Ö, U, Ü, A, O, E, Н, Н. Анда эмесе сөздөрдү артымдан кайталагыла. Дүлөй, жалданып алам, жутуп коет, качып кутулат, көк бөрү, төө жалбырак, чыңырат, чыңырат. Н табышынын айтылышына маани бергиле. Чыңырат. Сөздү туура айтабыз. Чыңырат эмес, чыңырат. Чыпалак бала. Азаматсыңар балдар. Сабагыбыздан ары уланталы. Балдар, биз көнүк иштеп көрөлү. Окуу китебибиздин 140 бетиндеги биринчи көнүгүнү карагыла. Бул жерде айрым сөздөрдүн орду бош калган. Ушул жерге сөздөрдү коюп жазабыз балдар. Чоң атам чыпалак бала жөнүндө жомак айтып берген. Чоң атам чыпалак бала жөнүндө жомак айтып берген. Мультфильм жети улак жөнүндө бекен. Демек кайсы сөздү коюптурбуз?
мультфильм Көкбөрү жана Жети улак жөнүндө бекен? Көнүгүнүн калган сүйлөмдөрүн да ушул сыяктуу толуктап жазасыңар балдар. Балдар, биз анда Чыпалак бала аттуу жомоктун тексти менен таанышалы. Силер сүрөттө көрүп тургандай эле, бул Чыпалак бала аттуу жомоктун автору Чыңгыз Айтматов. Эсиңиздердеби? Мен өткөн сабакта Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен таанышабыз деген элем. Демек биз бүгүн Чыңгыз Айтматовдун Чыпалак бала аттуу жомогу менен таанышып көрөлү. Мен жомокту окуп берем, силер жакшылап уккула. Бар экен, жок экен. Бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Ал чөптү эс алып жатса, төө аны жалбырак менен кошо жутуп коюптур. Чыпалак бала төөнүн ичинен чыңырат. Аны уккан кишилер төөнү союп, баланы алып чыгышат. Бир күнү карышкыр Чыпалак баланы көрүп калат. Сен кимсиң? Жеп коеюнбу? Өзүңө жаман ит кылып салам. Карышкыр ит болот деп ким айтты? Ушул сөзүң үчүн сени жейм, деп баланы жутуп коет. Бир күнү карышкыр койго жакындап келет. Ичинен Чыпалак бала: "Эй, койчу, мен Көкбөрүмүн, койго баратам", деп кыйкырат. Карышкыр эптеп качып кутулат. "Эми эмне кылам?" дейт. Анда Чыпалак бала: "Ташматка бар, койлору семиз. Байматка бар, иттери дүлөй. Андан көрө адамга барам да, ит болуп жалданып алам", дейт. Ошентип карышкыр ит болуп калган экен. Жомок силерге жактыбы балдар? Аябай кызыктуу жомок экен, Эми ушул текст боюнча иштейбиз. Төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Жомок ким жөнүндө экен? Туура таптыңар балдар. Жомок Чыпалак бала жөнүндө. Эми калган суроолорго да ушинтип өзүбүз жоопторду табалы эле. Кемпир чалдын баласы кандай экен? Ага эмне болуптур? Жомоктун аякталышы силерге жактыбы? Карышкыр деген сөздүн синонимы кандай? Ар бир суроого жоопторду дептерге жазабыз балдар. Суроону жазбайбыз. Жоопторду гана жазалы. Азаматсыңар балдар. Балдар, сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталды. Үйгө тапшырма. 141-беттеги 3-көнүгү. Анда сүйлөмдөрдү толуктап жазып келүү тапшырмасы берилген. Тактап айтканда, сүйлөмдөрдө айрым сөздөр жок. Кана көнүгүнүн биринчи сүйлөмү менен иштеп көрөлүчү. Анда бала көк чөптө эс алып жатат деп берилиптир. Демек биз сүйлөмдү кантип толуктап жазабыз? Чыпалак бала көк чөптө эс алып жатат. Көнүгүнүн калган сүйлөмдөрүн да ушинтип толуктап жазып келесиңер балдар. Азаматсыңар балдар. Кийинки сабакка чейин сак саламатта калгыла.